Үстүздөгү жылдын 24-сентябрында видеоконференция аркылуу өткөрүлө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кезектеги 16-кеңешмесинин алдында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова, Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен менен жолугушту. Эки тараптуу жолугушуунун жүрүшүндө төрайым Нургүл Бакирова Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толгондугун, бул эки өлкөнүн ортосундагы ишенимге, салтка айланган достук жана жакшы коңшулук мамилелерге өбөлгө түзгөн стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө кызмат кылганын белгиледи. Нургүл Бакирова алдыдагы жолугушуу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жогорку сотторунун ортосундагы кызматташтыкты чыңоого дагы бир салым болоруна ишеним билдирип, Кыргыз Республикасынын жогорку соту Кытай Республикасынын элчилиги менен кызматташтыкты түзүүгө даярдыгын, ШКУнун алкагында кызматташтыкты күчөтүү үчүн бардык күч-аракетин жумшоого даяр экендигин кошумчалады. Кытай Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен Нургүл Бакированы Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна чакыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, мындан аркы кызматташуу боюнча баарлашууга кызыктар экендигин билдирди. Ду Девен укуктук жактан дагы эки өлкөнүн кызматташтыгы бекем экендигин, эки мамлекеттин жогорку сотторунун ортосундагы ишенимдүү кызматташтык улантылат деген ишенимин жасады. Тараптар ШКУга мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кеңешмеси өз ара тажрыйба алмашууга, укуктук талаадагы мамилелерди мындан дагы жакшыртууга өбөлгө болорун белгилешти. Шанхай кызматташтык уюмуна 8 өлкө мындайча айтканда расмий түрдө катышат. Ошондой эле бир топ өлкөлөрдүн жогорку сотунун төрагалары байкоочу катары катышууга өздөрүнүн макулдуктарын берип отурушат. Ал кеңешмеде бир топ абдан мындай актуалдуу маселелер көтөрүлгөн жатат. Биздин өлкөдөн дагы биз 4 судья доклад менен чыгабыз, өзүбүздүн баяндамабыз менен. Мен ошол массалык маалымат каражаттарынын сот системасына тийгизген таасири деген темада өзүм доклад жасайм. Буюрса ушул Шанхай кызматташтыгына уюмуна кирген өлкөлөрдүн жогорку сотунун төрагаларынын кеңешмесин өткөрүүгө биз болгон аракетибизди жасап жатабыз. Бул дагы болсо биздин ушул мамлекет аралык биздин карым-катнаш ушул сот системасында бир топ практикаларды бири-бирибиздикин мындай жакшы жактарын алуу, тажрыйба алмашуу иретинде өткөрүлүп жаткан кеңешмелердин бири.